Биринчи жардам көрсөтүү жөнөкөй, бирок маанилүү. Өзгөчө кырдаалда кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калуусу толук мүмкүн. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын темасы биринчи медициналык жардам. Дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондор 032 22 коду аркылуу 721 55 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Калдарбек Жакыпбек уулу Араван районуна караштуу номер 8-үй бүлөлүк медициналык борборунун фельдшери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Шумкарбек Муталип уулу Ош шаарындагы номер 7-үй бүлөлүк медициналык борборунун фельдшери. Жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Сиздердин эртеңки кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эске салсак, ардактуу көрүүчүлөр, 21 февраль фельдшерлердин кесиптик майрам күнү. Ошого байланыштуу дал ушул теманы алып чыгып отурабыз. Баарыбыз билгендей, фельдшерлер дайыма тез жардам кызматында эмгектенип, анан биринчи медициналык жардамды көрсөтүп келет да. Телекөрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүн силердин жумуштагы милдетиңер, аткарган жумушуңар жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана медицина кызматкерлери. Анын ичинде өзгөчө бул эртеңки 21 февраль жалпы эле фельдшерлердин өздүк майрамы менен чын дилинен куттуктаймын. Жалпы эле фельдшерлердин үй бүлөсүнө бекем ден соолук, иштерине ийгилик каалаймын. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесиби ээлери бул өмүр сакчылары фельдшерлер болгондуктан жалпыңыздарга ден соолук каалап кетем. Жана бул фельдшер, негизинен фельдшер эмне? Бул фельдшер орто билимдүү медициналык кызматкер болуп эсептелинет. Ал негизинен биринчи жардамды көрсөтүү иштерин аткарат. Мисалга алсак, биринчи жардам ар кандай учурда болуп калышы мүмкүн. Мисалы автокатастрофа, мисалы жол кырсыктары болуп калышы мүмкүн. Автокырсык жана кан басымдын жогорку учурларында, ошондой эле сасык тумоо учурларда жана кан кеткен, кан агуу учурларда эми ар кандай учур болуп калышы мүмкүн. Мына ошондой учурларда биринчи жардамды көрсөтөт. Жана ошондой эле ал алдын алуу иштери боюнча дагы эпидемияга каршы бул мисалы сасык тумоо учурларында бул вирусу аба аркылуу жуккандыктан бат элге таркап кетет. Ошондуктан алдын алуу иш-чараларын эл арасында жүргүзүшөт. Жана ошондой эле элдер менен түшүндүрүү иштерин аткарышат десек болот да. Мындан сырткары бул фельдшерлер ошол кээ бир учурларда ошол ар кандай учурда тез жардам унааларында чакыргандыктан улан учурлар болуп калышы мүмкүн. Сынып, кээ бир ошо кырсык учурларда сынык учурларда дагы жардам көрсөтөт. Негизинен бул фельдшерлер тез жардам унааларында иштешет. Жана медициналык пункттарда, ошондой эле өздөрүнүн ыңгайлаштырылган ооруканаларда дагы иштешет өздөрүнө жараша. Мисалы айта кетсек, бул кан басым боюнча айта кетейин. Биринчи жардам боюнча, мисалы кан басымы көтөрүлгөн адамдар. Бул кан басым негизинен артериялык кан басымдын жогорулашынан улам келип чыккан оору болуп эсептелинет дагы. Негизинен ага көбүнчө бул себеп болгон, биз медициналык тил менен айтканда симптомдор деп айтабыз. Бул симптомдору негизинен баштын оорушу байкалат, жана далылар уюшу мүмкүн. Буга көбүнчө аз кыймылдаган адамдар кезигишет. Жана алкоголдук, спирттик ичимдиктерди ичкен адамдар көп кезигет. Жана тамеки тарткан адамдар, ошондой эле биз толмош деп коебуз, ошондой адамдар дагы көбүнчө кезигишет. Мында негизинен кан басым көтөрүлгөн убакта ошол эгерде эми өздөрүн билет бейтаптары кан басымы дайыма жогору жүргөн болсо, анда өздөрү ошол
биз айтабыз да биринчиден эле кабыл алган учурлардачы, мисалы көп учурларда кан басым кескин түрдө жогорулап кеткенде мындай басып жүрүүгө болбойт да. Биз мисалы кан басым 3 статияга бөлүнөт. Биринчи статиясында бул жүрөктүн тез согушу деп коебуз, тез согот, уйкунун качышы байкалат, давление кезде гана чыгып турат. Ал эми экинчи статиясында болсо бул давление кескин жогорулап турат. Анан мында деле ошол кол буттун чымыраганы деп коет го, ошондой симптомдор байкалат. Ал эми бул 3-чү статиясында болсо бизде эң жогорку статиясы болуп эсептелинет дагы. Мында медициналык тил менен айтканда гипертенический криз деп коебуз. Мында кескин түрдө давление жогорулап кетет. Мына ошол учурда баспоого тийиш, себеби мына ушул учурларда инсульт калып келиши мүмкүн, баш мээнин кан тамырлары жарылып кетип, же болбосо кан тамырлар уюп калат. Мындай өлүмгө чейинки алып барган учурлар мына ушул кыймыл мындай баскан учурларда адам өзүн жоготуп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан баспай, эгерде кичи зарасы болобу, чоң зарасы болобу, ошол үйдө эле зара кылганга биз сунуш беребиз. Ошон үчүн бул медицина кызматкерлери келгенге чейин биринчи жардамда эгерде гипертензивдик болезнь болууга дарыгерлер тарабынан диагноз коюлса, анда ошол барганга чейин таблеткалары бар өздөрүнүн атайын. Таблеткаларын тил алдында салып туруш керек. Тил алдына салганда себеби баш мээге тезинен таасир этет дагы, давленияны кескин жакшы түшүргөнгө жардам берет. Анан кээ бир учурда бул дарыны ичишти дагы биздин бейтаптарыбыз жакшы биле бербейт да. Чай менен ичишет, же болбосо дагы бир башка бир кандай десек, газдалган суулар менен дагы ичкендер бар да. Себеби алар менен ичкен убактарда бул дарынын составындагы организмге түшүрө турган бир заттары жок болуп кетет да. Себеби танин деген зат бар чайдын составында дагы. Ошон үчүн тилдин алдына салып эле мындай шимишсе жакшы натыйжасын берет. Анан көбүнчө эми бул эмне жардам көрсөтөбүз? Биринчиден булар ошол атайын диуретиктер деп коебуз. Бизде мочагонный, заар айдоочу таблеткалар бар, укол түрүндөгүлөр бар. Мына медицина кызматкерлери келгенге чейин ошондой келгенден кийин биз ошол жардамдарды көрсөтөбүз. Жакшы, сөзсүз түрдө бул жөнүндө алдыда да сөз кылабыз. Кийинки суроо негизинен элдер мисалы биринчи жардам менен биринчи медициналык жардамды мындай айырмалай албайт да, көбүн чогуу карашат да, көпчүлүгүчө. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Шумкарбек мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана фельдшерлер. Эртеңки 21 февраль фельдшерлер өздүк майрамыңыздар менен куттуктайм. Жакшы суроо бердиңиз. Бул өздүк жардам менен медициналык жардам. Бул өздүк жардам деген бул үй шартында ошо оорулуу адамдын жанындагы адам болуп эсептелинет. А медициналык жардам болгондо бул медицина кызматкерлеринин жардам берүүсү болуп эсептелинет. Мисалга бир орун алсак, эпилепсия дейли. Талма кармаган оору бул ар кандай учурда белгиси жоктан кокусунан кармап калган учур болот. Ушунда ошо талма кармаган адамдын жанындагы адам ага жардам көргөзөт. Ага эмне кылып жардам көргөзөт? Мисалы, талма кармаган учурда адам өзүнө зыян жеткирип алышы мүмкүн. Анан тил атка кетип калышы мүмкүн. Анан кусуп дем алуу жолдору тосулуп калышы мүмкүн. Ошол учурда тил атка кетип калбоосу үчүн аны тил атка кетсе талма кармаган учурда темир эмес, жыгач кашыктарын колдонуу керек. Или атайын мындай шпательдер бар, жыгачтан жасалган. Бирок темир колдонбоо керек, жыгач колдонуу керек. Себеби темир колдонгондо ооз күндөгүгө жана тиштерине зыян жетип калуусу мүмкүн. Ошондуктан жыгач менен инструмент колдонуу керек. Если ошол убакта кусуп да жибериши мүмкүн да, эпилепсия болгондо. Ошондо кусканда аны дем алуу жолдорун ачуу керек. Эгер жатып калган учур болсо, башын оң капталынан буруп коюу керек. Ошондо кусуну да чыга берет. Дем алуу жолуга да зыян жетпейт дагы дем ала берет. Анан медициналык жардам болгондо мында медициналык кызматкер көрсөтүүсү айтылат. Мында ошол талма кармаган учурда медицина кызматкер ага өзүнүн дайым ичип жүрүүчү дарылары бар. Анан атайын ошол учурда берүүчү укол дарылар бар. Ошолорду берип, ошол абалдан өтүп кетүүсүнөн, жеңил чыгуусунан жардам берет медицина кызматкер. Ошол медицина кызматкер жардам болуп эсеп көргөзүлөт. Анан андай оорулуу кокусунан кармап калса, эгер мед кызматкери келгенче ага үйдөгү жанындагы адам ушинтип жардам көргөзүлсө керек.
Биз барганда ошондой оору болсо эгер биз карайбыз, эгер өтө курч катуу кармаган болсо аны сөзсүз түрдө өзүбүз алып кетебиз дарыгерге. А эгер жеңил болгон болсо укол дарын берип биринчи жардам көргөзөбүз дагы эртеси күнгө аны өзүнүн врачына баруусын сөз дайындайбыз. Андай адам ар 6 айда лечение алып жүрүшү керек. Анан дарыларын дайыма өз убагында ичип жүрүшү керек болот. Жакшы. Биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн сөзсүз түрдө дары-дармектер керек. Анан бул жерде биз азыр дары кутучасын же болбосо аптечканы көрүп турабыз да. Эмнелер болуш керек? Бүгүнкү күндө бардык кандай дары-дармектер бар? Ошону көрсөтүп айтып берсеңиз болот. Биринчиден бул Ачып көрсөтсөңүз болот. аптечканын ичинде негизинен аптечканын ичинде сөзсүз түрдө бул шприцтер болуш керек. Мисалга алсак, бул 10-дук, 5-тик, 2-лик шприцтер өзүнүн дозасына жараша баары болуш керек. Андан сырткары бул ооруну басуу үчүн атайын уколдор бар. Бул мисалы папаверин, димедрол десек болот. Жана ошондой эле бул дексаметазон, бул жанакындай мисалы айта кетсек, көбү антибиотиктерди алганда аллергия болушу мүмкүн да. Ооба. Аллергия болушу мүмкүн. Ошол убактарда бул гормональный болуп эсептелинет дагы. Ошол анда бүт денесине бүдүрлөр чыгып кетет, мисалга алсакчы. Ошол учурларда преднизолон деп коебуз. Ошол гормондорду берсек, булар антигистаминий болот дагы. Алар ошол ооруну басаңдатат десек, бүздүрчөлөрдү жок кылат десек болот да. Ошого кошуп жагып кетсем, эгер азыр бизде көбүнчө эле үй шатында укол кылып атышат, баары эле 3 айлык курска окуп эле үй шатында антибиотик, витамин ар кандай укол жасап атат. Азыр ошого байланыштуу уколдун да түрлөрү көбөйүп кетти. Үй шатында реакция жүрүп атат. Ошондон анафилактический шок деп коет бул учурда. Бизде бул аптечкабызда ошого керектүү бар жок бар. Эгер реакция жүрүп кетсе ошол убакта сөз түрүндө аны сайган адам ошол шоктон алып чыгуунун жолун билүү керек. Эгер билбесе, антибиотик болобу или обычный бир витамин болобу, анда сайбоо керек. Себеби азыркы күндө бүгүн алган уколу эртең менен алса, кечинде или эртеси күнү реакция жүрүп кетип атат. Ошон үчүн өзү билбесе, эгер реакцияны алып чыгууну, андай эч кандай сайбообуз керек. Эгер антибиотик сайгандан кийин реакция жүргөн болсо, только давление менен гана иш кылат. Давление көрөт, бирок сөз түрдө антигистаминдүү жана гормональный препарат берилет. Преднизолон, дексаметазон, тавегин, супрасин деген берилет сөз түрдө. Бирок дозасы менен давление сакарап берилет. А эгер ошол убакта ишик болуп, аллергический симптом болуп, дем алуу жолу кысылып калышы мүмкүн, аба жетпей алып өлүп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн эйфулин дагы берилет. Давлениени караганда эйфулин берилет. Эгер ошон бронхоспазм болуп аткан болсо, эйфулин берет. Анан димедрол дагы берүү керек, бирок димедролду берген өтө этият болуусу керек. Себеби ал өтө күчтүү эме болгон үчүн жүрөктүн иштөө функциясын бузуп коюшу мүмкүн. Ошондон 0,1, 0,3, 0,2, 3-кө чейин берсе болот подкожа гана. Ошого керектүү, ошондой случайга керектүү эмелер бизде баары бар. Бул жерде анан кээ бир учурларда азыр мына жол кырсыктары көчөдө эме көп болуп, авария болуп атат. Ал убакта кан токтотуучу препарат, кан токтотуучу дары-дармектер баары бар. Анан травма алып сынган болушу мүмкүн. Ошол убакта дагы таңуулар жасалат. Алар баардыгы бар бизде. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо, дал ушул фельдшерлер жөнүндө даярдалган видео материал бар эле. Анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Фельдшер – орто билимдүү медициналык кызматкер. Ал врачка чейинки медициналык жардам көрсөтөт. Ошондой эле оорунун алдын алуу жана эпидемияга каршы чараларды жүргүзөт. Фельдшер врачтын жардамчысы жана анын жетекчилиги астында иштейт. Врачтын көрсөтмөсү боюнча медициналык ар кандай манипуляцияларды, процедураларды, лабораториялык жөнөкөй изилдөөлөрдү өз алдынча жүргүзүүсү, ошондой эле катуу кармаган ооруларда кырсыкка учураганда, ууланганда фельдшердин өз алдынча медициналык жардам көрсөтүү иштери Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министерствосу бекиткен жободо көрсөтүлгөн. Фельдшер акушердик жана өнөр жай ишканаларындагы фельдшердик медициналык пункттарда фельдшер ооруларды өз алдынча амбулаториялык кабыл алат.
Үйдө медициналык жардам көрсөтөт. Фельдшер врачтык жардамга муктаж болгондорду өз убагында дарылоо, алдын алуу мекемелерге жөнөтүүгө, зарыл учурда кошо барууга милдеттүү. Фельдшерлер медициналык орто окуу жайларында 8 жылдык билими менен 3 жыл 6 айда, ал эми 10 жылдык билими менен 2 жыл 6 айда даярдалат. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы биринчи медициналык жардам. Дал мына ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышуу телефондору 0222 код аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номери 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда биринчи жардам, анан биринчи медициналык жардам жөнүндө жакшы айтып бердиңиздер да, анан көп эле кырдаалда биз мисалы бейтаптын жанында жакындар болуп калат. Ошол эле учурда мисалы тез жардам кызматын же болбосо атайын медициналык мекемелерге кабар бергенде айрыкча айыл жеринде мисалы убакыт чукул болуп калып, алардын кеч келип калуусу мүмкүн, же болбосо кабар кеч жетип калышы мүмкүн да. Ошол учурда мындай суроо жаралат да, биз кандай учурда биринчи жардамды такыр көрсөтпөшүбүз керек, кайсыл ооруларда деген суроону бергим келип турат. Бирок азыркы учурда теле көрүүчүбүз бизге байланышка чыгып тур, анда кабыл алсак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Менин кызым немеде группасын тапшырса 24 жашта артистчилме экен. Аны ошол сайын деген элем. Кандай дейсиз? Бизден алыстап кетти. Менин кызымдын кан группа тапшырса 24 жашта да, анан кийин Темадан сырткары. артистчилме. Аны ошону сурайын дедим эле. Эми негизинен бул эже кан деп айтып кетти да, эми ал түшүнүксүз болуп калды. Менин оюмча бул анемия боюнча сурадыбы деп ойлоп калдым да. Эми анемия бул негизинен аскан, медициналык тил менен айтканда анемия деп айтылат. Бул аскандуулук. Бул ар кандай учурдан болушу мүмкүн. Мисалы, аял кишилерде көбүнчө төрөт учурда болуп калышы мүмкүн. Аскандуулук, ал эми ар ай сайын айызы келген убакта кан жоготушу мүмкүн. Жана ошондой эле кан агуунун көбүнчө мисалы 12 эл ичегиде жара болсо, ашказанда жара болсо, ошолордон улам бул кан агуу болушу мүмкүн да. Алардын негизги симптомдоруна жараша мисалы тырнактардын бузулушу, өңдүн кубарышы, баштардын оорушу айланып, биз айтып калчу ошо турганда башым айланат деп, көбүнчө ошол кан аздыктан улам пайда болушу мүмкүн. Аны көбүнчө текшериш керек да, ушул бул жерде айтыш болбойт. Эми эмнеден улам болуп атат кан агуусу, мисалы анемиясы, балким ошо жогоруда айткан белгилерден улам болдубу же башкабы, эми аны көрбөгөнгө айтыш кыйын азыр эмне кылыш. Жакшы, кийинки суроого кошумча кылып кетсем, анемия жөнүндө айтып калды. Бул эжени жакшы укпай калдык. Бирок кан деген гана 28 жаш деген уктук. Азыр 24 жаш, анан кан группасынын отрицательный деп айтты окшойт. Негизичи? Кан группа отрицательный болсо дагы жакшы. Эч кандай эме ден соолукка зыян жок, кооптуу эмес жок. Отрицательный положительный болуп, плюс-минус болуп экиге бөлүнөт. Анын эч кандай коркунучтуу симптом белгилери жок. Бирок азыркы күндө анемиялык өтө көп өрчүгөн оору, анын жыл сайын азаюунун ордуна көбөйүп атат. Мунун себептерине эме кылсак, бизде азыр жаштарыбыз айрыкча жаштарда аскандуулук болуп атат, стресс болуп атат. Ал жаш бала болсо дени таза, бирок каны аз. Анын себептери үй шартында өзүнүн эле көнүгүү жашоо шартын алсак болот. Себеби анын кыймыл аракети аз болушу мүмкүн. Анан айрыкча кыздарда, аял кишинде көп кездешет. Мунун себептери аял кишинин биринчи себеби алар гүлботу боор, ошондой нерселер көп колдон жегенин көп угам, келгенде дагы көп айтат. Мен жей албайм, анан шириндикти өтө эле көп жейт. Ошондуктан азыркылар анемия оорусунан көп ооруйт. Анан боюнда болгондо дагы балдардын уже азыр дагы балдар дагы оорулуу болуп төрөлүп атат, өзү төрөлбөй атат, каны аз болуп атат. Анын баардыгы өз колунда, ал өтө жеңил эле, бирок сразу айыкпайт. Ошону жашоо шартында кыймыл аракет бизде мына черепный кость кан пайда болуучу муундардан пайда болот. Ошондо
бизде кыймыл аракет аз аялдарда, эркектерде андай оору аз эле кездешет, бирок бар. Көбүнчө кыймыл аракет аз, анан кара жумушта иштебеген эртең Туура кечке тамактануусу зарыл, отургандар бар, ооба. Ошонун туура тамактануусу зарыл. Анан жашылча мөмө жемишти күнүнө жебиш керек, жеп туруш керек. Жакшы, жогорудагы суроого жооп берсеңиздер, кайсы учурда биз биринчи жардамды көрсөтпөй эле медициналык кызматкерлерин күтүп турганыбыз жакшы? Кайсы учурда негизи бардык эле учурда жардам көргөзүү керек. Кайсы учурда жардам көргөзбөйт. Мындай бизде өлүм деп коет, мындай өлүм 3кө бөлүнөт: агониялык жана клиникалык, биологиялык дейилет. Агониялык учурда мында мисалы сууга чөккөн болушу мүмкүн, эле бир травма алып, авария болгон болушу мүмкүн, ушунда агониялык өлүм башталып аткан болушу мүмкүн. Ошол учурда ага тезинен жардам көргөзүү керек. Клиникалыкта дагы көргөзүү керек, бирок клиникалыкта дагы уже комага түшүп калат. Мында дагы эмес кыйын болот. Биологиялык болгондо анда эч кандай жардам кереги жок. Биологиялыкты билүү үчүн анда аны жүрөк кагуусун текшерип көрсөк болот. Жүрөк кагуусу жок, анан көзүнүн карегини көргөндө ал жайылып кеткен болот. Уже ушундай учурда жардам көргөзүү без ток. Анан кереги жок. Ооба, дем алысын көрөт. Инсульт болгон учурда деле көрсөтпөгөн дурус, Эпилепсия кармаган учурда. Инсульт түрүнө жараша. Инсульт болот, мисалы эстен таанып калган учурда, мисалы жылдырып, эки жака көтөрүлүп, бул нерсе Жылдырганга болбойт. тыюу салынат, Ооба, ошо ордунда эле болгондо кускан болсо дем алуу жолун жакшыртуу керек. Башын каталына буруп койсо, ошол өзү жетиштүү. Ал бир нече секундтан минутага чейин, кээде саатка чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошол убакта тийип аны жылдырбоо керек. Өзү келет кайра. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн: саламатсыздарбы? Балам эстен таанып калганда дейт. Мен сифазон деген дарыны жамбаштан саям дейт да, укол окшойт. Бул зыяны жокпу деген суроону калтырыптыр. Жок, аны сайбообуз керек. Негизи эстен таанып калганга чейин ага жардам көргөзүү керек. Ал сразу кокусунан эстен таанып калбайт. Башында бала тынчсызданып, температурасын текшерүү керек. Уже 38ден жогору болгондо сөзсүз түрдө медицина Бул кызматкерлери талма оорусу менен ооруйт окшойт. Балким ошол нерв ооруларынан улам болушу мүмкүн да. Мисалы көбүнчө талма ооруларынан улам эстен танган учурлар көп кезигет да, жаш балдардачы. Негизи ушул дары туурабы? Бул көрүүчүбүзгө дагы мисалы медициналык кызматкерлер сунуштаган окшойт да. Жок, аны өз алдынча көп сайганы болбойт. Эгер медициналык врач көрүп назначать этип ушуна сай деген болсо болот, бирок өз алдынча сайганы болбойт, аны сай болбойт. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Шаар тургундары кандай суроо бересиз? Саламатсыңарбы? Бизге баарыбызга эле белгилүү, тез жардам чакырган учурда шаарда ар кандай себептерден улам кечигип келет тез жардам. Ошол учурда дене табы жогорулап, өзүн жоготконго алып келет. Ошондо үйдө тез жардам келгенге чейин үй шартында кандай жардам көрсөтсөк болот? Негизинен бул медицина кызматкерлеринин анын ичинде ошол тез жардам унааларын кечигип келген дагы көбүнчө биз шаар жергесинде жол тыгындарынан улам, ар кандай себептерден улам кечигип келиши мүмкүн да. Эми ага биринчи негизинен жардам көрсөтөр алдында бул атайын дене өлчөгүч, ошол термометр менен денесин өлчөш керек. Эгер температурасы кескин түрдө жогорулап кетип аткан болсо, анда бул жаш бала болобу, көбүнчө жаш балдарга мындай кыш мезгилдеринде көбүнчө ошо сасык тумоо менен оорушат. Ошол убактарда көбүнчө дене табы көтөрүлүп кетет. Бул учурларда эми медициналык кызматкерлер келгенге чейин үйдө ар дайым ар бир энеде мен ошол айтабыз да, биз оорул бейтаптаргачы ар бир үйдө, жаш баласы бар үйдө ар дайым дене табын өлчөй турган градусник болуш керек да. Кээ бир энелер бар, жаш энелер. Баласы көп, бирок үйүндө градусник жоктор көп да. Ошого биринчи кеңеш берет элек, ошол дене табын өлчөй турган градусник болсо, ошого карап туруп, анан үйүндө дагы медицина кызматкерлерин эле күтүп отура бербестен, негизинен өздөрүндө дагы ар бир айыл жергесинде жашаган, шаар жергесинде жашаган тургундардын өздүк аптечкасы болуш керек. Анын ичинде бүт өздөрүнө керектүү, мисалы Сефакон сивичасы
жакшы Дене жардам табын түшүрө турган, дене табын түшүрөт десек болот да. Свечасын салып койсо эми медицина кызматкерлери келгенге чейин Канча градус болгондо салыш керек? мисалы 38 градустан жогору 38 болгон убактарда салса болот. Себеби андан жогорулап кеткен болсо бала судороги берип өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан ошол судороги абалга жеткизбей туруп, сүдүргү деп коебуз, ошол абалга жеткирбей туруп биринчи жардамды көрсөтсө, өздөрү ошол жасаса медицина кызматкерлери келгенге чейин дене табы түшөт. Андан кийин медицина кызматкерлери баргандан кийин анан өздөрү баланын абалына карап туруп биринчи жардамды көрсөтүшөт өздөрү. Эгер бала керек болсо ошол жерде амбулатордук жардам көрсөтүлөт, же болбосо башка оорусу боло турган болсо стационарга, ошол дарылоо мекемелерине жеткирилет. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн. Саламатсыздарбы? Мен кош бойлуу кезинде дейт, эпилепсия болуп калгам дейт. Талма оорусу менен ооруп калгам дейт. Анан жөнөкөй убакытта дейт оорубаймын дейт да. Биринчи жардамды кантип көрсөтүү керек деген суроону калтырып тур. Чындыгында ушул талма оорусу менен ооруганда мисалы ар ким мисалы өзүнүн угуп билгени боюнча эле ар кандай биринчи жардам көрсөтөт да. Ушул медицина кызматкерлери катары силер ушул туура жолун айтып койсоңор. Бул только боюнда болгондо гана болсо, значит мында ошо гинеколог кеңешин сөз алуусу керек. Гинекологдор кеңешүүсү керек. Анан талма кармаган учурда өз алдынча мына укол дарыелдик эме деп коет. Ыкмалар деп коет го, ошолорду колдонууга болбойт. Себеби баланын өмүрүнө зыян жеткирип коюшу мүмкүн, или ден соолугуна зыян жетиши мүмкүн. Ошондуктан гинекологко барып кеңешсе, ошол талма кармаган учурда балага дагы зыяны жок дарылар бар. Негизинен бул телекөрүүчүбүз ошо боюмда болгон убакта гана дегенде бул организмине, значит бул организмине башка организм түшөт, эми боюнда болгон убакта. Ошол кээ бир учурларда кан басымдын жогорулап кетиши дагы мүмкүн болот да. Боюнда болгон убактардачы бул организмге башка организм түшкөн үчүн бул түйүлдүк пайда болуп атат да. Ошону бир организмдин реакциясы болушу мүмкүн, ошого жарашачы. Кээ бир учурларда ошол 3 айга чейин, 5 айга чейин башымдын оорушу дейт. Ал ошондуктан биринчи кош бойлуу болгон учурларда атайын өздөрү жашаган жерлеринде медициналык кызматкерлер жайгалашкан үй бүлөлүк, ошол жерлерге барып биринчиден ошол канын текшеришет, ошол кандай оорулары бар анализдерин тапшырып туруп, ошого жараша кеңештерин беришет, ошого жараша дарыланса болот. Анан эгерде ошол кош бойлуу учурунда болсо, анда төрөгөндөн кийин сөзсүз түрдө невропатологко жолугуп өзүнүн анык диагнозун койдуруп лечениясын алса болот. Кош бойлуу учурда көп дары дармектер сунуш кылынбайт. Себеби дегенде баланын өсүшү үчүн дагы чоң таасир этет. Анан да бир нерсе айта кетсек, бул кош бойлуу учурда учут калган учурда эле мисалы жаш энелер көбү билбейт да, юдомарин, фолий кислотасын беришет учут калган убакта. Аны кээ бирлер 5-6 айда, көбү ошол 6 айдан ашыкта кээ бирлер учетко туруп калышат да. Ал өтө туура эмес десек болот. Себеби дегенде кош бойлуу болду, 1 айдан баштап 3 айга чейинки мезгилде ошол учетко туруп, жана эже айтканда өзүнүн ооруларын билип учетко турганда эле биринчи ошол таблеткаларды берет. Аны сөзсүз түрдө ичиш керек. Себеби дегенде бул йодомарин өзүнүн ден соолугу үчүн дагы, өсүп келаткан түйүлдүк үчүн дагы бул йодтун жетишсиздиги, зоб оорулары мына ошодон улам пайда болот. Анан алар 3 айлык учурда бала өтө жакшы өнүгүп өсүп келаткан учур болот дагы. Мына ошолор баланын өсүп келаткан жаңы организм үчүн абдан жакшы таасирин тийгизет. Жана фолий кислотасы болсо дагы бул иммундук системаны жогорулатып, иммунитетти көтөрүүгө дагы чоң жардам берет. Ошондуктан мен урматтуу жаш энелерге кайрылып кетет элем. Сиздер кош бойлуу болгон учуруңуздарда ар дайым биринчи айында болбосо дагы экинчи айында сөзсүз түрдө өзүңүздөр жашаган, өзүңүздөр участкаңыздарга караган медициналык пункттарга барып, сөзсүз түрдө анализиңиздерди тапшырып, ошол дарыгерлер берген сунуштарды баарын аткарсаңыздар, балаңыздын ден соолугу үчүн дагы, өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн дагы абдан бир пайдалуу десек болот. Анан бул төрөттүн дагы негизинен
аралыгы балдардын биз көп энелерге сунуш кылабыз, аралыгы жок дегенде азыркы учурда эми 2 жылдан болуш керек. Себеби дегенде иммунитеттин эң бир төмөндүгү мына ошодон дагы болуп келет да. Анан кан аздыктын дагы көп белгилери мына ошол төрөттүн көптүгүнөн улам пайда болот. Ошондуктан балаңыздардын ден соолугу чың төрөлүш үчүн, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар чың болуш үчүн мына ошол дарыгерлер айткан сунуштарды ар дайым эске алып аткарып жүрсөңүздөр ден саулык күчтүү мамлекет дейт го, ошол сыяктуу ден соолугуңуздар бекем чың болот деп айта кетет. Жакшы. Бүгүнкү күндө мисалы Калдарбек мырза, силер ушул биринчи жардам көрсөтүп, дарыгер келгичекте же болбосо врачка чейинки биринчи жардам көрсөтүп келесиңер да, медициналык жардам. Андан сырткары бүгүн ушул Арабан районунда ушул кош бойлуулар менен да иштеп келгениңерден кабардар болуп атат десем болот да. Кийинки суроо дагы ушуга байланыштуу эле экен, жогорудагы суроого. Мен ушул ачууланган учурда дейт, тамагым буулуп, анан эстен танып калам дейт да. Ошол учурда эмне кылыш керек деген. Жогорудагы суроого мен толук жооп албай калдым. Негизинен эстен танып калган учурда жанындагы киши коркуп кетет дагы. Ар кандай ыкмалар менен жардам көрсөтүшкөнгө аракет жасайт да. Негизи биз мисалы кашык менен жогоруда айттыңыздар, ошол эле жыгач менен, ал эми кээ бирлер болсо эч нерсе кылбай кыры менен жаткырып койсо, кайсы бир убакыттан кийин өзүнө келет деп айтып калышат. Анан тили эч качан артка кетпейт деп да айтышат да. Ушул боюнча мындай так жооп берип койсоңуздар. Ооба, бул чоңдордо аркага кетпейт. Өтө аз кездешет артка кетип, бирок жаштарда мына наристелерде артка кетет, анан сөзсүз түрдө карап туруу керек. Анан ооба капталынан жаткырып койгон бул туура. Коркуп эчтеке кыла албаса дагы капталынан жаткырып коюу керек. Жок дегенде башын оңго или солго буруп коюусу шарт. Себеби ал ошол убакта кусуп жибериши мүмкүн. Кускан убакта дем алуу жолу тосулат дагы, мында өлүмгө барып калуусу дагы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө коркуп эчтеке кыла албаса дагы ошонун капталынан жаткырып коюу сөзсүз керек. Башка эчтеке кылуу шарт эмес. Ооба. Өзүнө келгенге. Анан нашатыр деп биз аммиак кислотасы деп коебуз. Үйдө мына ошол дагы турса, мына нашатырный спиртти ватага бир аз нымдап туруп, мына ошону жыттатса дагы адамга, мына ошол дагы эсине келтирет, сөзсүз түрдө келтирет. Мына ошону дагы мен сунуш кылгат элем. Сөзсүз түрдө эстен танган учурда мына ошол өтө сонун жардам көрсөтөт. Мисалы бизде деле аптечка сумкада ошолор сөзсүз түрдө болот да. Мына ошондой учурларда сөзсүз түрдө биз ошол нашатыр спиртти жыттатабыз. Мына ошондо эстен танган учурда өзүнө келип, бейтап анан кийин башка процедураларды жүргүзсөк болот. Анан сөзсүз түрдө жогорудагы мырзаны айтат элек, көрүүчүнө ушул дарыгерге кайрылуусу. Дарыгерге кайрылыш керек. Ачууланганда эле ушул эстен танат экен. Ал эми нерв психикалык ооруларынан улам көп болот. Жана талма сыяктуу ооруларында сыяктуу ошол оорулардын түрү көп. Невропатологко барып бир кеңеш алып койсоңуз, сөзсүз түрдө ооруңузду диагноз коюп, аны дарылаганга аракет жасалат. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Жылан же чаян чакканда үй шартында кандай биринчи жардам берсек болот? Жылан или чаян чакканда мисалы колдун денесинин кайсы бөлүгүн чакканга дагы тийиштүү болот. Если колун чаккан болсо, колдун өйдө жагынан, билек жагынан катуу таң жасап коюу керек. Анан ошол чаккан жерден мүмкүн болушунча сыгып чыгарууга аракет кылуу керек. Ууну, Ооба. Сөзсүз түрдө ол медицина кызматкери келгенче сөзсүз түрдө ошол чаккан жерден чыгарганга аракет кылуу керек. Кан кошо чыгат, ошону колдун чаккан жерден жогору жагын байлап, анан ошодон дагы бир сөйүктү, мисалы билекте бир сөйүк болсо, ошол жерден байлоо керек. Бул жактан байлаган эки сөйүк болгондугунан байлаганыңыз менен сөйүк арасына вена кан тамырлары кирип, андан уу өтө берет. Ошон үчүн бир гана сөйүктүү жерге катуу таңуу жасаш керек, ошо чаккан жерден чыгаруу керек. Үй шартында ошол. Силер баргандан кийин медициналык жардам кандай көрсөтүлөт? Бизде медициналык жардам баргандан кийин ошол жерге мисалы чаккан болсо, саатына карайбыз, канча саат, анан 1 саат, жарым сааттан ашып кеткен болсо, анда биз ошол жерге обезболивающий гана укол жасап коебуз. Если жарым саатка жете эле 10-15 минутта болгон болсо, 20 минутка чейин ошонун айланасына адреналинден 1 кубиктен сайып коебуз. Ошол менен жетиштүү өзү.
организм өзү. Жакынкы арадагы медициналык мекемелерге жеткирип бересиз. Ооба. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы, эртеңки майрамыңыздар менен. Үй шартында жаш баланын тамагына тамак аш тыгылып калса, биринчи жардам кандай көрсөтсө болот? Дем алуу жолдоруна кетип калат го тамактар. Аябай жакшы суроо болду. Мына үй шартында мисалы көп эле жаш балдарда мисалы 1 жаштан ашкан балдарга көп эле ошондой кездешет. Үй шартына ал убакта коркпой эле уже тамак тыгылып жөтө алат, аны бутунан кармап туруп өйдө көтөрүп эле анын өпкөсүнүн тушуна катуу эмес, жеңилдик менен уруп силкип койгон ошол өзү жетиштүү болот. Анан ошондо дагы болбой тынчсызданып ыйлай берсе, сөзсүз түрдө медициналык кызматкерге кайрылуусу керек. Анан кээде айтышат го, негизинен ушул туура эмес уруп же болбосо өпкөсүнө катуу уруп бергенде тескерисинче бул өпкө жака кетип калыш дагы мүмкүн дейт да, ошол тамак аштын калдыктары. Андай дагы болот, уже ал Көбүнчө катуу предметтерди эми жаш балдар билбегендиктен оозуна салып ойнойт да көбүнчө биздечи. Мына ошолорду оозуна салган убактарда көбүнчө ошол тамакка кетип калышы мүмкүн. Мына ошондо өпкөнүн тушуна каратып, өйдө каратып, башын мындай неме кылган Ылдый кылыш керекпи? башын чалкымдай моюнун созгон убакта мындай абалда кылып туруп, өпкөсүнөн өйдөгө карап туруп түртүш керек. Ошол убактарда көп учурларда чыгып кетет ошол нерсе. Анан өпкөсүнө бул урган менен туура айтасыз, ошол түшүп кетиши дагы толук мүмкүн. Ошондуктан анын туура жардам көрсөтсө, мына баланын дагы, эненин дагы ошол баланын ден соолугун сактап калат десек. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Балам ыйлап дейт, көгөрүп калып жатат дейт. Эмне кылышым керек деген суроону калтырыпты да. Көп ыйлайт экен да. ооба, бул көп ыйлап тынчсыздан ыйлап аткан болсо, бул невролайтиске болот. Нейропатологко сөзсүз түрдө барыбыз керек. Аны көп кантип ыйлашың болбойт. Негизи ошол невропатологко көрүнсө, анын эмнеден болуп атканын энеси толук айтып берсе эгерде, ошол симптомдору мындай деп, ал ошол эгер аз көгөрүп туруп, жана айтып өткөндөй эпилепсияга толук талмак алып келиши мүмкүн. Ошондуктан тез арада көрсөтсө, бул оорунун алдын алган болот деп айтабыз. Невропатологко барып кеңеш алыңыз. Силер ушул биринчи медициналык жардам көрсөтүп келебиз деп атасыңар да, жумушта. Анан мисалы шаар жеринде сөзсүз түрдө бир фельдшер менен врач келет да. Анын айыл жеринде биз байкагандай көбүнчө фельдшерлер өзү барышат да. Ошол жерде бейтаккан биринчи медициналык жардам көрсөтүүдө кандай мындай ден соолугуна доо кетип калбайбы деген дагы учурлар келет да. Көбүнесе ушул дары дармекти же болбосо диагноз койгонду көбүнесе ушул дарыгерлер жүргүзөт эмеспи? Ушул боюнча айтып Биз негизинен фельдшерлер бул айыл жергесинде көп, туура айтасыз, айыл жергесинде көп кызмат кылышат. Бул фельдшерлер негизинен баары өздөрү атайыл окушкан, бүт бар жок жардамды көрсөтүштү билишет. Ошого жараша бүт өздөрү ошол жерде жеринен диагнозун коюшат, керектүү дары дармектерди беришет, бүт кеңештерин берип, бүт бар жок процедураларды өздөрү аткарышат, жана жардамды туура көрсөтүшөт. Ошондуктан булар өз ишин мыкты билген адистер иштешет, алар туура так диагноз коюшат. Силер мисалы бөлүнгөн аймакта мисалы түнү күнү телефон чалуулар болсо, барып жардам берүүгө даярсыңар, Биз ошол бизге негизинен мен айыл жергесинде иштеймин өзүм. Айыл жергесинде иштегендиктен бизге түнү күнү чакыруулар келип турат. Чакыруу келген убактарда мына түнү күнү болсо дагы, кайсыл убакта болсо дагы биз жеринен барып ошол оорулууларга жардам беребиз. Эч качан бул баш тарткан учурлар болбойт. Эми жардамды көрсөтүп туура бүт жардам бергенге даярбыз. Негизи барып жардам бериш керек. Анан ушул фельдшерлер берген дары дармектер акысызбы деген суроо калтырыпты да, ушул биринчи жардамда. Бул фельдшер сөзсүз түрдө бизде айыл жергесинде мисалы бүт дары дармектер акысыз берилет. Эми ал дары дармектердин ичинде жардам бергенге акысыздары дагы бар, эми жок учурлары дагы болуп калат. Эми барларын биз колдон келишинче бесплатно беребиз, бүт дарылайбыз.
Жакшы, соңку суроо. Эмнеден кыйналасыздар жумушта? Жумушта эмнеден? Кыскача. Бизде негизинен бейтаптар менен болгон бир көбү диагнозун туура айтышпайт, симптомдорун айтышпайт. Ошодон улам кээ бир ар кандай немелер болушу мүмкүн, бейтаптар. Ошолор менен бир мамилесинен көбүнчө ошол симптом, диагноз коюуда белгилерин туура айтышпайт. Ошол убактарда көп кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Калдарбек Жакыпбек уулу, Араван районуна караштуу номер 8-үй бүлөлүк медициналык борбордун фельдшери жана ошондой эле кийинки коногубуз Шумкарбек Мухтарали уулу, Ош шаарындагы номер 7-үй бүлөлүк медициналык борбордун фельдшери жана шаарыбыздын тургундары болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Кесиптик майрамдагы берет кут болсун, ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.